Президент Садыр Жапаров тарабынан чыгарылган Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын аткарууга алып Баткен шаардык мэриясы жыйын өткөрдү. Ага шаар бийлиги, шаардык кеңештин депутаттары, шаардагы аялдар жана аксакалдар кеңеши, казыяттын өкүлдөрү жана мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Жыйынды өткөрүүдөн максат жарлыктын алкагында коомчулук арасында жасалып жаткан ырым-жырымдарды, үрп-адаттарды кыскартуунун аракетин жасоо болуп саналат. Адегенде соңку жылдары көрүлүп жаткан чараларга карабастан коомчулукта ар кандай үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп-адаттарын жана башка иш-чараларды өткөрүүдө текебердик, өзүн эл алдында көрсөтүү, башка адамдардын социалдык абалын теңсинбөө, ашыкча ысырапкерчилик жасоо сыяктуу терс көрүнүштөр кездешүүдө. Негизи жогоруда айтылган жарлык жарандардын социалдык жана экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле диний ырым-жырымдарды, үрп-адаттарды жана коомдун руханий абалына терс таасирин тийгизүүчү башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкорчулукту болтурбоого багытталган. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар менен тиешелүү жетекчилер ортосунда ысырапкерчиликти азайтуу боюнча талкуу жүрүп, бир катар сунуш пикирлер айтылды. Баткен чөлкөмдө айта турган болсок, суук мадекелерибизде бир топ жолго салынып калды. Элибиз туура түшүнүү менен кабыл алып, баягы айтканда, ошол адамды көз өткөндө эмес, тирүүдө баалаш билип, ошол тирүүндө ошого жардам берели, жакшылап карайлы, сыйлайлы деп, ошол суук мадекелер бүгүнкү күндө бизде туура түшүнүп бир топ жашоого койду. Бирок бул жерде бизде мына той маселелер, мадекелерибиз, шаш-шөкөттөр, тилекке каршы кошумча салттар чыгып,